Эл аралык адам укуктарын коргоо күнүнө карата уюштурулган адам укуктары жазык сот адилеттиги тутумунда деген аталыштагы улуттук форум болуп өттү. Форумдун ишине Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун, башкы прокуратура, Ички иштер министрлигинин, жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын, акыйкатчы аппаратынын өкүлдөрү, ошондой эле кыйноолордун алдын алуу улуттук борборунун жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Иш чарада кылмыш жообуна тартылгандардын аялуу катмарларынын арасында адам укуктарынын корголушуна байланышкан актуалдуу маселелер талкууланды. Мындан тышкары абактардагы жаш балдары бар аялдардын көйгөйлөрүн дагы козгошту. Иш чаранын соңунда Борбор Азиядагы абактардын эл аралык реформасы уюму жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетовго Кыргызстанда адам укуктарын коргоодогу кошкон салымы үчүн маарайкелик медалын тапшырды. Мындан тышкары бир катар укук коргоочулар жана журналисттер дагы атайын сыйлыктар менен сыйланышты.